Марат мырза айтпадыбы, биз отурукташкан кыргыз жараны кандай болот деген суроого жооп издейли депчи. Мен андан да ары кетели дейт элем. Анткени биз азыр виртуалдык дүйнөдө жашап атабыз. Ошол виртуалдык дүйнөдөгү кыргыз жаранынын орду кандай, ошол киши кандай болуш керек? Ошол жөнүндө ой жүгүртүбүз керек. Эмне үчүн дегенде, азыр мына баарыбыз эле угуп аткан жана чат GPT, жасалма акыл, жасалма интеллект. Биз эмне айтпайлы? Ар бирибиз эле, мына мен өзүм чөйрөмдөн досторум сүйлөшкөндө укканым, доктор бирдеме десе эле артынан барып кайра чат GPTден сурайт. Доктор туура айтпыбы, текшерип берчи деп. Эмне маалымат айтпасаңыз, барып чат GPTден сурайт азыр. Ошон үчүн биз мектепте эмне окутсак деле кайра барып акырында чат GPT эмне айтса, бала ошого ишенет. Анан чат GPT сага туура айтып атабы же калп айтып атабы билиш үчүн жанагы сынчыл ой жүгүртүү эң негизги жөндөм болот. Анан мисалы үчүн манас мындай болгон, тигиндей болгон деп мектептен окутканда мен чат GPT кандай айтса, ошону эстеп калат. Ошондуктан биздин стратегиябыз, биздин концепциябыз виртуалдык дүйнөгө багытталган, ошону эске алган, дүйнөлүк контекстти эске алган болуш керек деп ойлойм да.